Саламатсыңарбы балдар? География сабагына кош келиңиздер. Бүгүн биздин өтүлүүчү сабактын темасы класс калктын жайгаштыруу өзгөчөлүктөрү, калктын жыштыгы, калктын улуттук курамы. Үй тапшырма. Окуу китебинин 189-198 беттердеги тексттерди окуңуз. Суроолорго окуу китебинин 212 бетинде жазуу түрөөнүндө жооп бериңиз. Сабактын максаты: калктын жайгашкан жеринин географиялык өзгөчөлүктөрүн изилдөө, калктын тыгыздыгын жана этникалык курамын аныктоо. Сабактын планы: калкты жайгаштыруу, калктын жыштыгы, калктын улуттук курамы. Калктык аймак боюнча жайгашуусун көрсөткөн бирдик калктын жыштыгы. Калктын орточо жыштыгы калктын санын алар жашап турган райондун, өлкөнүн аянтын бөлүп, андан 1 километр чарчы жерге канча киши туура келе тургандыгы аныкталат. Тескерисинче аянтты андагы жашап турган калктын санына бөлсө да болот. Мындан да ар бир кишиге канча километр чарчы жери туура келе тургандыгын билүүгө болот. Калктын жыштыгы аркылуу мамлекеттерди, райондорду салыштырып, калктын аймактар боюнча жайгашуу мыйзам ченектүүлүгүн аныктайт. Ири администрациялык бирдиктер боюнча калктын жыштыгынын майда баштаптагы карталарга түшүргөндө көп бурмалоолор кетиши мүмкүн. Чоң масштабтагы карталарда чакан администрациялык бирдиктердин жыштыгы көрсөткөн карталардын масштабы канчалык чоң болсо, анын маалымат берүү мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот. Эгер изилденип жаткан район, өлкөлөрдө шаарлар көп топтолсо, калктын жыштыгын көрсөткөн чоң масштабтагы карталар дала так эместиктер болот. Ошондуктан географиялык карталар аралаш методдор менен түзүлөт. Орточо жыштык ар түрдүү фон менен, ал эми шаарлар функцион менен көрсөтүлөт. Кыргызстандын аймагы тоолуу болгондуктан анда калк текши отурукташкан эмес. Азыркы учурда республиканын калктык орточо жыштыгы ар бир километр жерге 27,1 киши 2010 жыл боюнча туура келет. Республиканын калкынын саны өскөн сайын анын орточо жыштыгы да жогорулады. 1926 жылы 1 километр чарчы жердеги калктын жыштыгы 5 киши болсо, 39 жылы 7 киши, 59 жылы 10 киши, 1971 жылы 15 киши, 81 жылы 18 киши, 89 жылы 21 кишини түзгөн. 2003 жылы 24,9, ал эми 2017 жылы 27,10 киши болгон. Кыргызстандагы калктын табигый өсүшү жогору болгондуктан келечекте калктын жыштыгы дагы жогорулайт. Республиканын аймагы боюнча калк текши жайгашпагандыктан алардын жыштыгы ар кандай. 2009 жылга карата облустар боюнча калктын ортосу жыштыгы 1 километр квадратка жерге Баткен облусунда 22,4, Жалал Абад облусунда 27,9, Ысык Көл облусунда 9,9, Нарын облусунда 5,4, Ош облусунда 43, Талас облусунда 19,3, Чүй облусунда Бишкек шаарын кошкондо 81,6 киши туура келет. Деңиз деңгээлинен 1500 бийиктикте жайгашкан четки өрөөндөрдө калктын 80% жайгашкан. Ал республиканын 15%га жетпеген аянты диелек. Буларга Чүй, Талас өрөөндөрү, Фергана өйдүңүндөгү чет жакалар кирет. Айрым жерлердеги орточо жыштык 100-150 кишиге жетет. Кыргызстандын аймагынын 10% түзгөн Чүй өрөөнүндө өнөр жай өндүрүшкөн өнүккөн шаарлар Бишкек, Токмок, Кара-Балта жана башка жайгашкандыктан республиканын калкынын дээрлик 30% жашайт. Ошондой эле республиканын калк жыш жайгашкан аймактарынын бири Ош облусу болуп эсептелет. Мында калк негизинен айыл чарбасы өнүккөн райондорунда жышыраак отурукташкан.
Бул бийик тоолуу нарын, жумгал, кочкор, тогусторо, чаткал, суу самыр, ат башы, алай сыяктуу өрөөндөрдө калк өтө сейрек отурукташкан. Кыргызстандын өтө бийик тоол өрөөндөрүндө, сырттарда, тоо капталдарында туруктуу калк жашаган айылдар жокко эсе. Дүйнөдө калктын бийиктик алкак боюнча жайгашуусун төмөнкү таблицадан көрүүгө болот. Жер шарында калктын 80% деңиз деңгээлинен 200-500 метр бийиктикке чейин кургакта жашайт. Кыргызстанда мындай жапыз жаткан жер болбогондуктан калк жашаган аймактар деңиз деңгээлинен 500 метр бийиктикте башталат. Республикада калктын негизги бөлүгү 500-1500 метр бийиктикте жашайт. Калктын тыгыздыгын калктын аймактык бөлүштүрүлүшүнүн көрсөткүчү. Калктын табигый өсүшүнүн жогорку деңгээлине байланыштуу калктын тыгыздыгы өсүүдө. Республиканын аймагы боюнча калктын бирдей эмес жайгашкан улам аймактык тыгыздыгы дагы ар башка. Кыргызстандын рельефинин тоолуу мүнөзүн эске алганда, калктын тыгыздыгы вертикалдуу зоналаштыруу жана бийиктик ал катары боюнча эсептөөгө туура келет. Калктын улуттук курамы. Кыргызстандын калкы көп улуттуу. Анда 150дөн ашуун жана улут жана эл өкүлдөрү жашайт. Алар бири-биринин саны, тили, дини, маданияты, антропологиялык курамы, үрп-адаты жана башкасы боюнча айырмаланат. Антропологиялык жактан республикада жашаган калк монголоид жана европеоид болуп эки расадан туруп, түрк жана славян тилдеринде сүйлөгөндөр басымдуулукта. Калктын саны боюнча миллиондон тартып 1110 жана 1-2 эле кишиден турган улут өкүлдөрү бар. 1989 жылдагы эл каттоонун жыйынтыгы боюнча саны 10 жана андан аз калктардын өкүлдөрү 35ке жеткен. Республикада жакынкы өлкөлөрдүн өкүлдөрү, эң алыскы өлкөлөрдүн дүйнө бөлүктөрүнүн өкүлдөрү да жашайт. Мисалы гректер, кытайлар, болгарлар, чехтер, перслер, күрттөр, финндер, словактар. Демек, мамлекеттик тил кыргыз тили, расмий тили орус тили. Кыргыз тилинде 65,2% калкы сүйлөйт, орус тилинде 14,7%, өзбек тили 14%, башкалар 6,1%. Тилдерди билүүсү боюнча эне тилинен тышкары орус тили 75% билет, кыргыз тили 11,5%, өзбек тили 8,2%, башкалары 5,3%. Учурда кыргыздар бардык областтарда тең көп. Мисалы, Нарын облусунда 98,5%-ын кыргыздар түзсө, Чүй облусунда кыргыздар 43,8%-ын түзөт. 2018 жылдын башына карата этникалык кыргыздар 73,3%-ды түзгөн. Өзбектер 14,7%-ды түзгөн. Орустар 5,6%, тунгандар 1,1%, уйгурлар 0,9%, тажиктер 0,9%, башка улуттар 3,5%. Калктын улуттук курамы. Азыркы эл каттоодо калктын улуттук курамында төмөндөгүдөй өзгөрүүлөр болгон. Табигый өсүшү жогору болгон кыргыздардын саны 5,5%-га өскөн. Ошондой эле азиялык калктар, өзбектер, тунгандар, тажиктер, уйгурлар санынын өсүүсү менен бирге орустардын, немистердин, украиндердин, казактардын, корейлердин, татарлардын, еврейлердин саны азайган. Бул улуттардын санынын азайышы эмиграцияга байланыштуу. Жашаган элдердин бардыгы биригип, жалкы Кыргыз Республикасынын калкын түзөт. Алардын негизги максаты 1. Экономиканы көтөрүү, улуттук идеологияны түзүү, рынок мамилесине өтүү, ар бир адамга камкордук, элдер арасындагы достукту чыңдоо, эгемендүү көз каранды эмес, демократиялык, тең укуктук мамлекетти түзүү жана аны өнүктүрүү. Чыныгы демократиянын негизи калкты улутка, расага, жергиликтүү келгендерге, өз эл, башка эл жана улуу кичүү бир туугандарга бөлбөө болуп саналат. Бардык калк 6,523,529, анын ичинде кыргыздар 4,804,369, орустар 344,950, өзбектер 964,379,
Андан тышкары эң аз бул эстондор 95, латыштар 75. Республикада жашаган башка элдерден айырмаланып, кыргыздар өзүнүн санын көптүгү жана маданий менталитети боюнча баардык улуттардын алдында жоопкерчилиги өтө чоң. Алардын тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Муну менен катар башка тилдерди дагы өнүктүрүү маселелеринин алдында турат. Кош тил билүү, ал гана эмес 3-4 тилди өздөштүрүү, мисалы орус, англис тилдерди билүү чыныгы маданияттуулуктун, дүйнөлүк коомго аралашуунун, прогресске умтулуунун жолу. Улуттун өзүмчүл башка эл менен байланышты кыскартуу регресске алып келери белгилүү. Кыргыздар Ала тоодогу Түштүк Сибирдеги эң байыркы элдердин бири. Кытай тарыхынын атасы деп эсептелген Кытайдын белгилүү байыркы тарыхчысы Сыма Цзянь тарыхый жазмалар деген эмгегинде алгачкы жолу кыргыздар Гянгундар деп аталыш менен Энесай менен Мунса жана Туга ойдуңдарына жердеги элдердин бирикмеси биздин заманга чейинчи 201-жылы катары эскерген. Кыргыздар биздин замандын 1-кылымына чейин белгилүү болгон. Кыргыздар бир нече жүздөгөн жылдар бою Энесайдын жогорку агымына Ала тоо, Теңир тоого которулуп келген. Энесайлык кыргыздар жергиликтүү Иран тилиндеги элдердин көбүнчө сак жана усун уруулары менен аралашуусунда пайда болгон. 9-кылымдын 840-847 жылдарында Энесайлык кыргыздар Манчжуриядан тартып Ала тоого чейинки зор мейкиндиктерди кыргыздардын феодалдык мамлекетин түзгөн. Ал мамлекет 9-кылымдын аягында кыйрап, 10-кылымдын экинчи жолу массалык көчүп келүүлөрүнүн натыйжасында Ала тоону мекендеген басымдуу эл болуп калган. Балдар, келгиле, алган билимди бышыктайлы. Кыргыз Республикасынын калкынын этникалык курамы кандай? Демек, көбүн эсе пайызын кыргыздар түзөт. Андан тышкары орустар, өзбектер, тажиктер, дунгандар. Алынган маалыматтарды калктын миграциясы боюнча сизге белгилүү болгон маалыматтар менен салыштырыңыз жана суроого жооп бериңиз. Миграциялык процесстер Кыргызстандын калкынын улуттук жана социалдык курамына кандай таасирин тийгизди? Демек, СССРдин курагандан кийин көбүн эсе латыштар, эстондор, Прибалтика мамлекеттери, орустар, украиндер, немистер өздөрүнүн мамлекеттерине кайтып кеткен. Ошондо булар социалдык курамына жана ошондой эле калктын улуттук курамына таасирин чоң тийгизди. Балдар, сабактан эмнени билдиңиз? Сабакта жаңы кандай түшүнүктөрдү колдондуңуз? Сабак материалы сизге кыйын болдубу? Суроолорго туура жооп бердиңизби? Эгерде бардык суроолорго туура жооп берип, материалды түшүнсөңүз, анда өзүңүзгө сабак үчүн баа коюңуз. Эгерде материал сизге түшүнүксүз болсо, анда окуу куралдарын окуп, жана ошондой эле интернет булактарына кайрылсаңыз болот. Үй тапшырма. Окуу китебинин 189-198 беттериндеги текстти окуңуз. Суроолорго окуу китебинин 212 бетиндеги жазуу түрүндө жооп бериңиз. Балдар, ушуну менен сабак соңуна келди. Көңүл бургандарыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ушуну менен кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.